пожалуйста, объективно могли бы нам помочь расследовать? Объективно расследовать. Сейчас уголовное дело в Генеральной прокуратуре мы попросили, чтобы вам передали. Но почему-то не передают. Уже несколько уголовных дел. Вот это вот производство. Бишкекте мурдагы Фрунзе атындагы машина куруу заводу айланасындагы укуктук маселелер ишкерлерди тынчсыздандырууда. Бүгүн министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев аталган заводко барды. Мында учурда 200гө чукул өндүрүштүн ар кандай багытындагы субъекттер бар. Бирок алардын ишмердүүлүгүнө заводдун мыйзамсыз менчиктештирилгенине байланыштуу укуктук тоскоолдуктар жаралууда. Мындан улам ишкерлер тарабынан төрагага кайрылуу жолдошкон. Жыйынтыгында ал жерине барып, алгач алардын ишмердүүлүгү менен таанышты. Сколько вам финансирования нужно дополнительно? Нам где-то в размере около 500 тысяч долларов. Я сейчас объясню почему. 50 тысяч, это же... Нет, подожди. 500 тысяч. Немного. Там проблема просто с перегруженностью кредитов, нам дополнительное обеспечение нужно. Мы сейчас очень хорошо Если оплачиваем. Минфин поддержит в этой части. Пожалуйста, я дам тебе Если сумму. что-то, 500 тысяч, ты сам можешь решить быстро. Рахмат, Минрас. Geçeriz да? Рахмат. Ең негизги маселе ушул да. Элдердин тамак ашы, азык-түлүккө болгон баалар, алардын сапаты, так, алардын сапаты себеби азык-түлүктөн баягы башка мамлекеттерден, эми мамлекеттерди айтпай да коеюн, башка мамлекеттерден келген сапатсыз азык-түлүктөр адамдардын ден соолугуна, ички органдарына жана башкаларга өтө чоң зыян келтирип, ошондон көптөгөн бизде дагы түйшүктөр пайда болуп атат да. Кошумча түйшүктөр пайда болот. Ошондуктан мына тамак аштын сапаты, анын баасы бул негизги биздин коркунучтардын бири да. Белгилүү болгондой 1990-жылдардын аягында жүргүзүлгөн менчиктештирүү программасынын негизинде 61 гектардан ашуун аянт жеке менчикке өтүп кеткен. Ал эми 2023-жылы бул боюнча кылмыш иши ачылып, соттук териштирүүлөр башталган. Буга байланыштуу ишкерлер жана ишканалардын кызматкерлери Камчыбек Ташиевке заводко келип түзүлгөн кырдаалды чечүүгө көмөк көрсөтүүнү өтүнүшкөн. Ушул жерде 200дөн ашык ишканалар бар да. Ошонун 86сы ири жана орто ишканалар. Жылына бир 17 миллиард сомго продукция өндүрүлөт, 3,5 миллиардтан ашык сом налог төлөнөт. 2000ге жакын адамдар иштейт да. Анан былтыртан бери бул жерде талаш болуп келген, бул жер боюнча. Убагында завод болуп, анан бул завод приватизацияга кетип, писак программасы менен. Бирок жери мамлекеттик болуп, шаардык болуп калып калганда, анан ошол боюнча мындай бир соттук талаштар бар эле. 1,5 жылдан бери ушул биз Кыргыз Орус фондунун эсебинен ошол отурган арендада алган жерибизди биз ошол сатып алганбыз. Буну күрөө катары банкка койгонбуз, фондко. Анан кийин 1 жыл мурда ошону күрөөгө койгонбуз. Анан кийин сот маселеси чыккандан кийин бизди дагы сарсанаа кылып жүргөн бул суроо. Камчыбек Ташиев ишкерлер менен жолугушууда. Мамлекеттик кызматкерлердин басымын токтотуу, сот иштеринин адилет өтүшүн кансыз кылуу жана ишкерлерди колдоо боюнча конкреттүү убадаларды берди. Анын айтымында бул ишканалар Кыргызстандын өндүрүш тармагын көтөрүүгө жана экономикалык туруктуулукту кансыз кылууга маанилүү салым кошот. Я думаю, наш уважаемый президент также нам дает в этом же направлении большие поручения. Я считаю, что суд должен принимать правильные решения, я имею в виду в пользу наших предпринимателей, это раз. Второе, есть два пути. Или суд должен принимать решение, или второй путь есть отозвать свои иски в мере. Правильно? При этом остается уголовное дело, которое мы также будем в соответствии с нашим следственной процедурой принимать решение о уголовном деле. Да? Таким образом, я очень надеюсь, что в ближайшее время, буквально, может быть, неделю-две, мы данный вопрос решим, уважаемые предприниматели. Хорошо? УКМК башчысы ошондой эле жакынкы келечекте аталган завод аймагындагы инфраструктуралык жана юридикалык маселелердин чечилиши жалпы улуттук өнөр жайдын өнүгүшүнө жол ачаарын белгиледи. Нурзада Сыдыкова, Майрымбек Абдибилал, регион, Бишкек. Побольше налогов платили, и государство наше росло. Вот самая главная наша задача.